өтө жаш инибиз ушундай оору менен ооруп турат. Алла Таала ооруну берген шыпасын да берет деп, ушул оорусуна себепкер болуп калайын деп, ушундай демилге көтөрүп жигиттер, биздин айылыбыздын 90-жылкы жигиттери демилге көтөрүп атат. Нерсе дагы бул бир эле Москва эмес, бул видео дүйнө жүзүнө таркашы мүмкүн. Урматтуу кыргыз элим, бардыгыңар кайдыгер карабай салымыңарды кошуп кетишиңерди суранабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары, сиздерге чукул кабар. Биз проспект Вернадскийдеги Восток чайканасында турабыз. Восток чайканасынын ээси ушул эжекебиз айылдашы Жусуп деген бөйрөгүн алмаштырыш үчүн бүгүнкү күндө $20,000 акчасы керектелип жатат экен. Эжекебиз Рамазан айында атайын ниет кылып, ошол 23 март базар күнкү выручкамдын бардыгын Алла ыраазылыгы үчүн ошол айылдаш иниме берем дейт, иксан кылып, ошондой эле мына бул жерде айылдаштары бүт ушул демилгени колдоп, көтөрүп, бүт кыргыз элинен бир кайрылуу жасап, ошол жаш жигиттин өмүрүн сактап калайлы, бөйрөгүн алмаштырганга бир жардам болуп калсын деп, ушунча айылдаштар азыр келип чогулуп, кыргыз элинен бир кайрылуу жасаганы турат. Анда эмес ушул эжеге сөз берели, андан ушул айыл башчыларына, айыл өкүлдөрүнө, айыл лидерлерине сөз берсек. Саламатсыздарбы, жамаат? Ушул өзүбүздүн энибиз айылдык Жусуп деген бала 20 жаштагы баланын өмүрүн сактап калайлы деп, ушул кызым менен уулум ачкан кафенин бир күндүк выручкасын ушуларга аяк шүккаларым 90-жылкылар ушундай демилге которуп чыгыптыр. Мен ушунчалык Аллага ыраазы болуп атам. Ушу күнкү выручка 23 марттык эмени демилге которуп эме кылгандарга баарына ушу баланын өмүрүн сактап калайлы деп ушундай демилге көтөрүп чыктык. Бир күндүк выручканы мен Алланын ыраазы үчүн ошо ийинибиз үчүн берейли деп чечтик. Анан кийин силерден жамаат жанагы бир тамчыдан кошулса көл болот дейт. Тамчылап кошсок көл болуп, ошо бала аман эсен сакайып кетишинен үмүттөнүп кагылып кетейиндер. Баарыңыздар эме калбагыла, бейкапар болуп калбагыла, баарыңар ушу бирден болсо дагы берип турсаңар, ушу бала аман эсен чыгып келип, семьялуу болуп биздин тобубузга кошулсун. Чоң рахмат эжекебизге, Алла ыраазы болгон болсун. Жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Базар күнү бардыгыңыздарды ушул Восток чайканасынан күтөбүз. Восток чайканасы метро Вернадскийде 2-3 мүнөт эле жөө келсеңиздер болот. Мен адрестерин экранга толук коюп коёмун. Келип, ошол сиздер тамактанганыңызганча эле сиздер чоң бир соо ишине дагы жарап калыңыздар. Азыр айылдаштарына сөз берели. Бул жерде ошол төрагалар, жаңы төрагалары, мурунку төрагалары, бухгалтерлары ошол кененирээк бир маалымат берсе, Жусуп мырза боюнча. Рахмат. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз элим, Москва жана Москва областындагы иштеп жүргөн мекендеш журтташтарыбыз. Ушул биздин кайрылуубуздун себеби Сейитбек уулу Жусуп Аксы районуна караштуу Кызылжар айыл өкмөтүнүн тургуну болот. Жаш жигитибиз бүгүнкү күндө ушул 2 бөйрөгүнөн тең жабыркап, ушул бөйрөк алмаштырганга $20,000 тегерегинде каражат керек болуп турат. Ошондуктан жалпы элден жардам сурап кайрылып турабыз. Колуңардан келишинче, мүмкүнчүлүктүн баарынча ушул инибиздин жакшы болуп кетишине ар бириңиздер өз салымыңыздарды кошот деген ишенимибиз бар. Мына ушул 23 март күнү эжекебиздин чайканасында уулдары 90-жылкы жигиттер, биздин айылдаш жигиттер демилге көтөрүп чыккан экен. Ушул бир күндүк ошол күнү келип тамактанып, 8ден баштап түнкү саат 12ге чейин келип, ушул Восток чайканасынан тамактанып, ошол күнү тамак ичкенче соопко иштеп каласыңар деген үмүт менен силерди 23 март күнү чайканага чакырып кетебиз. Ошол баланын ден соолугуна жакшы бир салымыңыздарды кошуп кетесиздер деген үмүтүбүз чоң.
Урматтуу мекендештер, эгерде сиздер которо албай аткан болсоңуздар, базар күнү келип чай ичкенче, ошондой эле ушул жерде марафон болуп сүрөттөрү турат. Келип акчаларды таштап, акчалай жардам берем деген мекендештер болсо дагы, же болбосо мына орозо күндө орозо фитирди каяка берем дегендер болсо, ушундай муктаж болуп оорукчандарга берсе, бул өтө бир чоң сооп дейт. Ушул жерге буйруса келип тамактанганча яштер дагы коюп коюшат. Ошол жака дагы өз салымыңыздарды Алла ыраазы үчүн кошсоңуздар болот. Мурунку экс төрага дагы сөз берели, мекендештерге бир кайрылуу өтсө. Ассаламу алейкум. Мекендештер, жердештер, кыргыз элим, ушул өтө жаш инибиз Жусуп ушундай оору менен ооруп турат. Алла Таала ооруну берген шыпасын да берет деп, ушул оорусуна себепкер болуп калайлы деп, ушундай демилге көтөрүп жигиттер, биздин айылыбыздын 90-жылкы жигиттери демилге көтөрүп атат. Ушуну колдоп берсеңиздер Алланын ыраазылыгы үчүн, мына Алла Тааланын ыйык Рамазан айында турабыз. Ушул күнү ушул айда жакшы көп сооп иштерди, көп ниет кылып, сооп иштерди кылып калсак, ошону эселеп кайталат деген ниеттебиз. Ушул инибиз, Жусуп инибиз бутка туруп кетишине силер себепкер болуп калсаңыздар жакшы болот эле. Ошондой эле ушу Восток кафесине ушундай демилге уюштуруп 23-үнө жакшы өткөрүп атат. Ушу таңкы саат 8-ден кечки саат 12:00-га чейин деп ушул жерге келип, кандай болсо дагы ушу оз ашты күндүз келип тамак ичсеңер дагы ачык болот. Ушул жерден кандай даам сызсаңыздар, ошолордун акчасы ошо Жусупка бара турган болот да. Ошон үчүн барыңыздардан суранып кетебиз. Келип ушул жерден колдоо көрсөтүп койсоңуздар. Урматтуу мекендештер, Учкунбек каналы эч качан карталарына аралашпайт. Буйруса ошол өзүнүн айыл өкүлдөрү, төрагалары, бухгалтерлери бар. Өздөрүнүн картасын коюшат. Кыргызстандагы мекендештер үчүн М банкындагы ошол Жусуп ооруп аткан мырзанын өзүнүн М банкы, ошондой эле бул жактагы Россиядагы банктары ошол айылдын төрагаларына жана бухгалтерлардын карталарын коебуз. Биз эч кандай карталарына аралашпайбыз. Сиздердин которгон акчаңыздар түз ошо оорукчанын өзүнө жетип барат. Максимал түрдө бөлүшүңүздөр. Азыр ошол карта боюнча айылдаштар дагы айтып өтсө. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, кыргыз элим. Биздин кайрылуубуз ушу энибиз Сейитбек уулу Жусупбекке көптөп колдоп салымыбызды кошуп калайлы, сооп иштеп калайлы деп атабыз. Ошондой эле бардык топтолгон акчалардын бардыгы өзүнүн М-банк картасына которулат. Ушу видеонун түйүндө болот бардыгы. Москвадагы акча топтой турган картанын номери Сбербанк 965 193 42 72 Асылкан А деп чыгат. Ошол биздин фонддун картасы. Анан айтып кетчү нерсе дагы бул бир эле Москва эмес, бул видео дүйнө жүзүнө таркашы мүмкүн. Урматтуу кыргыз элим, бардыгыңар кайдыгер карабай салымыңарды кошуп кетишиңерди суранабыз. Анан ушул кафе Восток кафеси ээси Гүлнар эже уулу Дилмурат чоң демилге көтөрүп атат. Дилмурат достору менен 90-жылкы достору менен демилге көтөрүп ошол 23 март күнү эртең менен 8-ден түнкү 12-ге чейин түшкөн выручканын баарын ушул ооруп аткан инибиз Жусупбекке бере турган болуп атат. Кандай ифтарлык кылабы, күндүз келип тамактанасыңарбы, бир суу сатып аласыңарбы, бардык акча тоголоктой ушул Жусупбектин шотуна түшөт. Ошол биздин Кызылжар коому, Кызылжар айылынын жигиттери бардыгыбыз колдоп ушул видеону таркатып, бардыгыңар баягы көбүнчө массовый таркатышыңарды суранабыз. Ооба, урматтуу мекендештер, максималдуу түрдө группа контакттары менен бөлүшүңүздөр. Жана ошол Жусуп инибизге жакшы комментарийлер жаза кетиңиздер. Аллахым шыпа берсин. Буюрса сиздердин жардамыңыздар менен ошол аман эсен Рамазан айында ошол бөйрөгүн алмаштырганга сиздер дагы бир чоң себепкер болуңуздар. 23 март базар күнү барыңыздарды күтөбүз. Сиздердин ар бир келгениңиздер ошол Жусуптун ден соолугуна түздөн түз салым кошкон болосуңар. Барыңыздарды ушул Восток чайканасына күтөбүз. Мен экранга адрестерин коюп койдум. Ошондой эле Жусуптун М банкын коюп койдум. Ошондой эле айылынын шотундагы
айтып өттү агабыз, ошол картаны да коюп койдум. Сиздердин которгон акчаңыздар түз ошо Орусчанын өзүнө жетет. Assalamu alaikum, урматтуу Учкубек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз Москваны багындырган кыргыз автосервис менен толук маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшкүлө. Бул метро Текстильщики, метро Кузьмикинин жанында жайгашкан Вольский бульвар 1-1 дарегинде. Ушул жерде мына автосервис, тонировка, оклейка, такси деп шиномонтаж жазып койгон. Ушул жерге келе бересиздер. Алдында парковкалар бекер. Ошондой эле айдоочулар үчүн өтө сонун бир мүмкүнчүлүктөр түзүп берген. Ата айдоочулар келип, телевизор көргөнчө өзүнүн машинасынын оңдоп атканын экрандан көрүп турса болот. Толук маалыматты азыр ичкери кирип беребиз. Киргенде эле бул жерде электрика, ходовой час, мотор, ошол нерселер кылат. Замена масла. Замена масла, шиномонтаж, Шиномонтаж да бул жерде жайгашкан. Баары ушул электрика. Электрик да. Бардык условиялар бар. Бардык условиясы бар. Бул жакта эмне кылат? Бул жерде малярный, краска болот, Краска. машина кузовтар, краска Кузуптар, краскалар, бамперлер. бампер. Бул жакта Оклейка бар экен. Сварка иштери дагы барбы? ооба, сварка иштери дагы бар. Сварка иштери бүт баарын сваркалап бересиңер. Ооба, Күчтү дам жамайсыңарбы? Ооба, күлүштү. Күчтү да жамайт экен. Мына бекедештер, тонировка, ошондой эле таксиге оклейка, такси брендтери жабыштырсыңар да? Ооба. Түрлөрүн. Ковриктер, евро ковриктер. Евро ковриктер баалары боюнча бир айта кетсең. Экономдорго 2500, комфорт плюстарга 2800дөн кылып атабыз азыр. 2800дөн 2500дөн. Пылесос бар, пылесос бекер. Пылесос бекер дагы бар. Аба жытта Ооба. сухой туман. Ооба. Ал канчадан? Сухой туман 500дөн. Если көбүрөөк мына жерде ремонту көбүрөөк боло турган болсо, подарка кылып сухой туман кылып беребиз машиналерди. Анан иштөө убактылары боюнча айтсак. Эртең менен 10дон кечки 11ге чейин. Кечки 11ге чейин дем алысыз. Биздин каналдан келсеңиздер, албетте сиздерге арзандатуулар каралган.